суроо дейт, жылмайып жүрүшүбүз керек, жана өлүмдү көп эстешибиз керек, тең салмактуулукту сактап кантип амал кылсак болот? Мындай эки кайчы пикир болуп атат да. Жылмайуу бул сүннөт деп атат. Анан бул жерде өлүмдү эстер, өлүмдү жылмайып эстей албайсыз да. Карамаш түшүк болуп атат да, туруп элестесе тыр жайып бир өлүмдү эстеп жүрөт да. Анын үчүн же Кудайдан сүйүнчү келген олия болуш керек. Олияларга деле андай келбейт. Вa'буд роббака хатта я'тиякал яқин. Өлүм келгенге чейин Кудайга сыйын. Абдул Кадир Жиланиге бир күнү шайтан келет имиш. Такия деп коет, ушундай 40 шүлдеде зикирди бекем тартып илимдүү адам болгон да. Хамбали мазхабта отурганда шайтан нур чачып туруп, мен сенден ыраазы болдум, эй Абдул Кадир дейт. Бүгүндөн баштап ибадатты токтото бер деп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ибадаты токтолбогон мага болмок беле эй шайтан десе, эй Абдул Кадир илимин куткарып кетти дейтимиш. Шайтан акырына чыгыр, жок, илим эмес, Кудайдын мээрими деген сымал. Сизде ошондой эки кача мындай түшүнүксүз болуп атат. Өлүмдү эстегенде кабак тыржыят, адам кыйналат, анан кантип жылмайыш керек? Жок, дайым эле жылмайып эмес. Кээ бирөөлөр Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дайым эле жылмайып, коёзунан чогулбаган, мейли таксыр, мейли араң үнү чыккан адам түшүнгүсү келет да. Азирет Умар радалан сырттан өлтүрөм деп келгенде жакасынан силкип койгондо өзүн жоготуп койду го. Чын да, улутуңуздун намысына тийип атса, кыздарыңызды кордоп атса, сабылыш керек таксыр деп жүрө бересизби? Кара күчү менен жанагындай жол берилбейт, бирок мындай мусулмандын да айбаты да, каары да болуш керек да. Туурабы? Туура, бул жанагындай Кудай сактасын, законду, мыйзамды бузууга, туура эмес агымга кирип кетип алып, жана криминалдашу башкага кирбейт. Бирок мусулмандын да айбаты табы болуш керек кабагында. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам күлгөн жерде күлгөн, кабакты чыткан жерде чыткан. Бул деген сөз өмүр бою дайым эле кабагыңызды минтип кар жаап жүрүп албаңыз деген сөз. Мал менен жумшап күлүп туруңуз. Ошол убакта эле күлүп да албаңыз. Дин тең салмактуулук, дисциплинанын жолу. Сыртта кабакты түйүп жүрүңүз, үйдө ачып жүрүңүз деген сөз. Чын да. Бизде тим эле сыртка чыгып шунчалык элегантный, шунчалык жумшак болуп кетебиз да, келиңиз, отуруңуз. Үйүн аялынан өтпөйт ал. Андай болбойт туугандар. Туура колдонуш керек. Бул ошо дин дайыма тең салмактуулук. Анан бир нерсени айталы. Дин бир хадистин негизи менен кетип калбайт. Бул хадис алып келинет, бул хадис анан общий жыйынтык чыгарылат. Мисалы, менин балам Мухаммад азыр 2,5 жашта болсо, Кудай өмүрүн берсин бардык балдарыбыз. Буламык берип эле жөнөкөй тамак берип жүрө бербейбиз да. Ал бара алдына жеткенче бул тамак, анан бул тамак кете баштайт. Ислам ошондой топтолуп келип бир жыйынтык чыгарат. Ошондо жана сиздеги карама каршы түшүнүктөр кетет иншалла. Өлүмдү ойлоп эле Кудайдын мээриминен үмүт үзүп калсаңыз, иманга доо кетиши мүмкүн. Кудай кечирет деп жыргап жүрө берсеңиз, иманга шек келиши мүмкүн. Ошон үчүн Имам Тахави хижраттын 321 кайтыш болгон. Акида Тахавида айтат: "Вал амну вал ияс янкулани анил милла" дейт. Кудайдын азабынан коркпой кенен жүрүп алыш дейт. Кенен жыргап жүрөк таза болсо деп. Же Кудай кечирбейт экен деп өлүмдү эле ойлоп минтип жүрүп алыш, адамды керек болсо динден чыгарып коюш коркунчу бар дейт. Байна байын экөөнүн ортосунда деп атат иман. Кудайдан да коркобуз, анан Кудайдан үмүт кылабыз. Болгону туура колдонуш керек. Жаш кезде Кудайдан коркобуз, карыганда Кудайдан үмүт кылабыз. Бир тууган, бир адам каарып төшөгөндө жатса, эми сизгече ичип жүрбөдүңүз беле деп айтпайсыз. Төшөктө жаткан улгайган адамдын ибадаты бул үмүт гана болот. Караңызчы, дин кандай сон. Акыркы Кудайга сыйынуу, акыркы Кудайдын бейишине жеткире турган нерсе биздин үмүтүбүз болот. Үмүт менен коркунучтун ортосунда болуш